Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы маалыматтарды компьютерге туура сактоо боюнча болмокчу. Маалыматтарды биз компьютерге кантип туура сакташыбыз керек? Мисалы, ал үчүн проводникти ачалы бул жерден. Проводникти ачканыбызда проводниктин терезеси ушундай болуп ачылат. Биз көбүнчө документтерди бул жерде документы же болбосо мои документы деген папканын ичине сактайбыз. Ушундай кылып, ал эми видеолорду видео деген папканын ичине сактайбыз. Ал эми интернеттен алынган файлдарды загрузки деген папканын ичине сактайбыз. Ушундай кылып, сүрөттөрдү изображение деген папканын ичине ушундай кылып сактайбыз. Ал эми музыканы музыка деген папканын ичине сактайбыз. Бул папкаларда сакталган файлдар кооптуу болот. Себеби биздин компьютерибиз кокус бузула турган болсо, аны биз кайрадан переустановка кылганыбызда бул папкадагы файлдар толугу менен өчүп кетет. Же болбосо компьютер бузулбаса, эгерде биз улам бул папкаларга файлдарды сактай берсек, компьютердин памяты акырындап толуп отуруп, акырында барып компьютерибиз жакшы иштебей, загрузка болуп, катып, ошондой болуп калышы мүмкүн. Себеби бул папкалардагы файлдардын көлөмү локальный диск С деген дисктин көлөмүн ээлейт. Бул локальный диск С деген дискте компьютерде иштеп аткан приложениялардын, башкача айтканда бардык программалардын файлдары сакталат. Ал эми локальный ошондуктан биз бардык документтерди, файлдарды биз локальный диск Д'га сакташыбыз керек. Локальный диск Д'га сактаганда дагы биз ошол файлдардын типтерине жараша папкаларды ачып алып, ошол ар бир файлды өзүнө тийиштүү папкага сактасак жакшы болот. Мисалы, видео деп папка ачып, видео сабактар болсо видео сабактар деп, документтер болсо документтер деп папка ачып, ал эми запись болгон видеолор болсо запись видео деп, интернеттен алынган файлдар болсо интернет деп, жана башка ушундай папкаларды ачып туруп, ар бир файлды ошо тийиштүү папкаларга сактасак, биз издеп тапканда дагы кыйналбайбыз. Эгерде биздин компьютерибиз дагы бир ушундай дискке бөлүнбөй, бир эле С диск болуп турган болсо, анда биз ал компьютердин дискин сөзсүз түрдө дагы бир дискке бөлүшүбүз керек. Кантип бөлүү боюнча компьютердеги дисктерди бөлүү деген видео сабак бар. Ошо видео сабакты карап көрсөңүздөр, компьютердин дискин дагы жаңы дисктерге кантип бөлүү боюнча кеңири түшүндүрмө берилген. Ошол жактан көрүп алсаңыздар болот. Биз ушундай кылып туруп, бардык файлдарыбызды локальный диск Д'га же болбосо локальный диск S'дан башка дисктерге сакташыбыз керек. Бул С дискке компьютерде иштеп аткан программалардын файлдары сакталат. Ошондуктан бул жактагы папкаларга эч качан сактабашыбыз керек. Ал эми биз Google Chrome менен интернетке кирип, ар кандай файлдарды скачать эткенибизде, ошол файлдар загрузки деген папканын ичине келип түшөт. Ошол файлдар загрузки деген папканын ичине келип түшпөй, мисалы локальный диск D деп туруп, D'га биз интернет деп папка ачып, биз скачать эткенде бул жака түшпөй, туура ушул локальный диск D'дагы папканын ичине келип түшө тургандай кылып туруп, настройка кылып койсок болот. Ал үчүн мисалы Google Chrome'ду ачабыз. Google Chrome'ду ачкандан кийин бул жерде 3 чекит бар оң тарабында. Ошол 3 чекитти бассак меню чыгат. Бул жерде настройки дегенди тандайбыз. Настройки дегенди тандаганыбызда настройкасынын терезеси чыгат. Бул жерден төмөн жакка барабыз. Төмөн жакка барсак дополнительные деп калган настройкалары чыгат. Ошону бассак
төмөн жакка барсак, бул жерде скачание файлы деген бар. Демек, бул жерде папканы көрсөтүп турат. C дискте users skynet downloads деген папканын ичине, демек, загрузки деген папканын ичине алып барып сактайт экен. Биз ушул жерде өзгөртүп койсок болот. Ал үчүн изменить дегенди басабыз. Басканыбызда проводниктин терезеси чыгат. Бул жактан биз локальный диск D-ны тандап туруп, бул жерден интернет деген папканы тандап туруп, выбор папки деген басып койсок, биздин интернеттен скачать эткен файлдарыбыз D дисктеги интернет деген папканын ичине сакталат. Ушундай кылып өзгөртүп койсок болот. Ал эми документтерди сактаганда, мисалы Word'то документ жаздык дейли. Туура документтер деген папканын ичине сакташ үчүн кантип сактайбыз? Азыр мына Word Office'тик программасын ачтык. Ачкандан кийин биз бул жерге кандайдыр бир документти жаздык дейли. Андан кийин ошол документти сактоо үчүн файл дегенди басабыз. Андан кийин бул жерден сохранить же сохранить как дегенди басабыз. Мисалы сохранить дегенди бастык. Басып туруп, биз бул жерден кайсы папканын ичине сактайбыз, ошону ушул жерден көрсөтсөк болот. Ал үчүн обзор дегенди басабыз. Басканыбызда проводниктин терезеси чыгат. Бул жерден биз бул терезени кичине чоңойтуп алсак да болот. Локальный диск D-ны тандап туруп, бул жерден документтер деген папканы ачып туруп, бул жерге файлдын аталышын жазып туруп, сохранить дегенди бассак, демек биздин Word'то жазган документибиз локальный диск D документтер деген папканын ичине келип сакталат. Excel'де дагы, PowerPoint'те дагы, Publisher'де дагы ушундай кылып сактасак болот. Демек, биз файлдарыбызды ушундай диск создать этип туруп, ошонун ичине сакташыбыз керек экен. Бул жака сактаган биз үчүн кооптуу болот экен. Ушундай кылып сактоону сиздерге сунуш кыламын.